Саламатсыздар, урматтуу YouTube каналынын көрүүчүлөрү, барыңыздарга чоң салам айтабыз. Бүгүн Баткенде өзгөчө жаңылык гепатит ооруларын алдын алуу боюнча Садмир медициналык борборунун филиалы ачылууда. Бул жерге ошол Баткен областындагы аттуу баштуу инсандар жана ошондой эле медицина кызматкерлери келип ошол борбордун ачылуу аземине күбө болуп жатат. Мына кызыл тасма кесилтет. Биринчиси сиз Acaba varsın acaba. Азыр медициналык борбордун ичине таанышабыз. Урматтуу достор. Мынакей кандай кызматтарды көрсөтөт, сиздерге көрсөтүп койгон. Садмир. Öyle cansınızın kafanızı ошол 12-жылгы төлөгөн балдардын ичинде ушу сарык оорусунун бөтүрү жок да. Мына ошондуктан ошо 14 жаштан жогоркулар баягы келип дарыгерлерге көрүнүп ошол сарыктын кан аркылуу жугуучу түрлөрүнө текшерилип, эгерде жок боло турган болсо ошо алдын алып эмдеп алса болот. Ал 12-15 жылга чейин гарантия берилет да. Жанакындай ооруп, аны лечение алып кымбат дарылардан, анан пересадкага баргандан көрө ошо биздин эл жакшыраак түшүнүп, ошону алдын алып эмдөө жүргүзсөк, ошол сарык оорусун алдын алабыз деп эсептейбиз. Мына ошонун негизинде ошо бүгүнкү күндө биз ушу Баткен шаарында медициналык борбор Садмирдин филиалын ачып, элибизге жакындан жардам берсек деген ойдо ушул борборду ачып отурабыз. Бул борбордо канча адам барат экенбиз? Бул борбордо азыр бүгүнкү күндө биз бир врач, бир медсестра гана иштейбиз. Анан ошо биздин лабораториябыз бар, анан ошол сарыктын түрлөрүнө текшерип, ошо жакын арада ошол эмдөөгө да вакциналарды алып келип, ошо колубуздан келгенче элдерге жардам берели деп атабыз. Азыркы учурда гепатит оорусуна кабылгандар көппү Баткенде? Ооба, акыркы убактарда өзүңүзгө маалым болгондой, ушу бизде түштүк, айрыкча Кыргызстан боюнча да түштүк региондо аябай ушу сарык оорусунун кан аркылуу жугуучу түрү көбөйдү. Ошону алдын алуу үчүн ошо баягы ооруганды дарылагандан көрө ошо алдын алалы деп ушу бүгүнкү күндө биз сарыктын бөтүрүнө каршы вакцинация эмдөө жүргүзүп атабыз. Ушу борбордун негизги максаты ушул алдын алуу. Маалымат катары айта кетсем, бул Садмир медициналык борборунун филиалынын жетекчиси Каныгул Саматовна бир топ жылдан бери медициналык ооруканада, Баткен облустук ооруканада тактап айтканда эмгектенип, калктын саламаттыгы үчүн кызмат кылып келет. Жогорку категориядагы дарыгер. Бүгүн мына дагы бир жакшылык ишти башын баштап отурат.